Ошол ич өткөк оорулардын саны боюнча Баткен шаары рекорд койгон. 4 жыл ага чейин, может быть, себеби 2017 жылдан 2016 жылдан баштап Статком өзүнүн маалыматын интернет киргизүүдөн баштап маалыматта булчу 3,5 миң адам жылына. Ошол эле учурда ошондой эле саны бар Нарын облусу, Баткен шаарынын Нарын облусу 1 миңге жетпеген киши ич өткөк оорунан ооруган. Бул өтө чоң показатель эле, өтө коркунучтуу. Ошонун 90%, 3,5 миң 90% бул жаш балдар. Өзүңөр эле билсеңер керек, өзүңөр эле балдарга ооругандыр ушул жылдарычы. 2000 жылы бул көрсөткүч төмөндөп кетет, бирок суу тазаланган үчүн, вакцина пайда болгон үчүн, вакцина келген үчүн 2000 жылы түшүп кетет. Өзү таза суу боюнча тарыхы кайрылсак, биринчи ирет таза суу Баткен шаарына ошол 1917 жылкы революциядан кийин эле, советтер бийлиги ордонгондон кийин эле 34 жылдан баштап таза суу маселеси бул жерде уже иштеп баштап, элге таза суу менен камсыз кылуу үчүн 34 жылдан 70 жылга чейин 30 километр суу түтүктөрү курулат. Азыркы Баткен шаарынын аймагынын ичинде. 1987 жылы СССРден Удырайын деген маалында 3 миллион рубль бөлүнөт экен. Мага специалисттер айтканда 3 миллион рубльга ошол маалда мына биздин Жакшыбөлгө төрткүл суу сактагычыбыз курулган экен. 3 миллион рубль бөлүнөт дагы, бирок ал өзүнүн жыйынтыгына жетпейт, себеби Совет Русунун өзү мамлекет калган жок болуп кетет. Андан кийин 10 жылдай эч кандай бул жер Баткен шаарында таза суу боюнча бир маселе чыкпайт. Маселе чыгышы мүмкүн, себеби бирок аны биз эстей албайбыз, билбейбиз, себеби ачык булактарда эч нерсе жазылган эмес. 2002 жылдан тарта 2006 жылга чейин Баткен шаары өзүнчө статус алып, Баткен облусу өзүнчө бөлүнгөндөн кийин келген таза суу боюнча таза суу ичели деп анан жергиликтүү бийлик, республикалык бийлик идея алып 54 миллион сом бөлүнөт. Республикалык бюджет 54 миллион 2002 жылдан 2006 жылга чейин 54 миллион акалар жакшы билсек, канчалаган акча экенинчи. Ошол инфляцияны доллардын курсуна эсепке алганда, анан кийин бааларды эсепке алгандачы 54 миллион сом бөлүнөт экен Баткен шаарынын өзүнө. Ал 54 миллион сомго 20 Сарыташ деген аймактан Баткен шаарына чейин суу тартып келүүгө 27 километрге суу, анан 35 километрге Баткен шаарынын ичиндеги ички тармакты курган. Бирок ошол эле учурда эң кызыгы мага ушул иликтөө жүрүшүндө биздин адистер айтып бергендей, эң кызыгы 54 ошол 2002-2006 жылдары АБР, Азиатский банк развития и реконструкции, Азиатский банк развития келген мезгилде эки эле көйгөй болот. Биринчиден специалисттердин жоктугу. Мына дегенде АБР жакшы акча төлөйт, доллар төлөйт экен деселер, катталарыбыз өзүнүн акелерин, нүкелерин, жеңелерин, кайнелерин тиге берген экен. Арасында 90% суу деген не түшүнүгү жок адамдар иштеген. Бул биринчи проблемасы. Экинчи проблемасы ошол мезгилдеги биздин учурдагы суу түтүктөрдү, ушул водопроводко трубалардын жоктугу. Мындай дегенде эле кошуна Тажикстандан уже эскилиги жетип, буу болгон азбест трубалар акелер келген. Мындай дегенде жөн эле 54 миллион жеп коюшкан. Жок деген сөз. 2013-2015 жылы 2002-2006 жылдары эң дагы кызык нерсе 54 миллионго бул жерде таза суу эмес, билбейм, ар бир үйгө фонтан курса болот эле. Бирок булар кандай кылган?
eskili Советтер 34-70 жылдан тұрған системаға эле улап коюшкан экен. Жаңаланган эмес, эски келе кайтып улап койгон экен. Эски уже эскилиги жетип, уже тынчып калган, өлгөн нерсеге эле кайтып кичине турган тыйып койгон. Мындай дегенде текстүрүнө түшүндүргөн. 2013-2015 жылдары Арис тарабынан келип, кстати 2002-2010 бир нерсе айтып коеюн. Акыры АБР тагынып кетип калат бизде. Неге десе кыргыздар акча жейт экенсиңер. Биз сунча бердик, жеп алыпсыңар деп тагынып кадимкидей өзүнүн бөлгөн акчасын токтотуп, силер менен ойнобой иш кылбай кетип калыптыр. Силер көрсө биз берген акчаны мындай целенаправленно бастар жеп алып келсеңер, бул боюнча прокуратуранын даже омбудсмендин заключениясы бар. Кудай айтабы, омбудсмен заключение жазып атат. Мен иликтөөмдө ушуна. Омбудсмендин заключениясы. Коррупциялык жолдор өтө көп экен, 54 миллион жеп алдырды. 2013-2015 жылы Арис келет. Акыры майла ушу Баткенге кичине суу таза суу кылайлы деп Арис келет дагы, ал 42 миллион сом бөлдү. 42 миллион сомго 20 километр суу линиясы кайтып курулуш керек болот, ол Баткен шаарында. Бирок бул жерде эң негизги суучулар силер билесиңер, система кольцевания деген болот. Болот экен деп кой, мен суучу эмесмин да. То есть суу айланып жүрүш керек экен. Ошол принцип бузулат. Эч ким караган эмес. 2013-2015 жылы. То есть бул проекттагы со скандалом токтойт. Азыркы учурда Европейский банк развития и реконструкции ЕБР 4 миллион евро бөлгөн. Анын ичинде 1,5 миллион евро Европейский банк развития и реконструкции, 2,5 миллион ошол Европейский банк развития и реконструкции атайын фондунан бөлүнгөн каражаттар. Мындай дегенде 2002 жылдан азыркы күнгө чейин мындай дегенде 20 жыл ичинде, 19 жыл ичинде Баткен шаарына 500 миллион сом бөлүнгөн. 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Ар бир үйдөн айтсаң таза суу чыгыш үчүн. Кимиңер үйүңөрдө таза суу бар айтпачы. Голар көтөр кимиңер үйүңөрдөн каласаң саат 10-до, 10:30-да, түнү боло, күнүз боло таза суу бар. 1-2-3 кишинин үйүнө таза суу бар. Калганыңар баарыңар билет, баягы алин насос колдоносуңар, правильно? Толтуруп аласыңар дагы. 12-ге чейин чыгат. Вот толтуруп силер насос толтуруп аласыңар дагы, ол суу силер иштен барып кегиче силер күтүп турат. Качан мен кожоюм келет да мен ичет экен депчи. Ошого чейин кандай абалда болот? Ошо силердин баягы цистернаңар жакшыбы, жаманбы, каяктан келгенсиңер, онун иши жок. Вот ошолсу. Биздин урматтуу Баткен шаарынын бийлигинин, Баткен облусунун бийлигинин жана Кыргыз Республикасынын бийлигинин шунчалык ачкөздүгүнөн азыркы учурда сиздер, Баткенчилер, Баткен шаарынын тургундары 500 миллион акчаны алдырып таза суу сулган деген жин боюнча. Бул өзү 16-жылы башталыш керек эле. Биринчи, 16-жылы башталыш керек эле. Бул Минфин менен ушу кысасы Бишкектин ичине кетирген эмеси боюнча башталбай калды. Европейский банк бизге санкция кое баштады. Силер төлөшүңөр керек эле, төлөбөй атасыңар деп. Биздин Минфинден жокор жактан айтышты, али иш башталган жок. Башталбаган ишке биз кантип төлөйбүз? Биз биринчи баштагылачы ишиңерди. Ошонун негизинде 16-жылы эмес, 19-жылы 3 жыл кечиги баштады. Европейский банктын проектиси 3 жыл кечиги башталды. Иштин башталышы. Бул бир жагы. Экинчиси, биздин мамлекетте ошол мезгилдеги биздин чоңдордун кетирген кемчилигин айтып берейин. Биздин мамлекетте эки эле тил бар официальный. Кыргыз тили менен орус тили. Но негедир ушул проектке келгенде проекттин тили английский болуп калган. Мен какой-то бир претензиямды Европейский банкка жаратылган болсом, хоть орусча миң жазайын, кыргызча карабай көбөтөрөм. Мага англисче алып келди. И то я не имею права жазып бергенге. Консультант деген бар, Айм Техас. Ошол Европейский банк өзү тандап алган консультанты. Ошонун гана каты менен иштешет. Мен менен иштешпейт. Мен консультантка жазып, консультант анан кетет. Условия ушундай болуп калган, түзүлгөндө. Бул экинчиси. Эгерде мен англисче жаза турган болсом, сен англисче билесиң, сага жаздырсам кабыл кылбайт.
лицензиясы бар, переводқа, нагыберге işletirген bir firma табышым керек. Оның әрбір тамғасына төлеп бергенде менде ақша жоқ. Ушунда bir кабальный условиямен иштейбиз биз. Сіз таза су Мен таза су директорумун азыр. Проекттин башындамын, таза суунда бар. быйылкы жылда таза судан Баткен шаарына канча акча чогулду? Бүгүнкү күндө жыл акырына элек, азыркы күндө Баткен шаарынын немесинен элелер 7 миллион сом жыйылды. 7 миллион сом жыйылды. Таза суу үчүн адамдардан. Негизи 17 миллион болуш керек. Бюджети, мэриянын бюджетине канча бөлүндү? Biz ko'zlashib o'zimiz bo'lamiz. Азыр вообще бюджеттен бөлүнөт. 7 миллион сом. Силер өзүңөрдү карайсыңар. Ооба. Молодец. Biz өзүбүз карайбыз. Эми бул биздин проблема. Карыз, пайда бул биздин проблема. Кечесин Баткен шаарынын бюджети 100 миллион бе? 1 миллион. Ha? 106 milyondan çıkıyor. 106 milyon ha. Oş şartının bücreti 1 milyar 300 milyon. Ошол учурда биздин Өрөт акабыз Ош шаарынын бюджетинин датасы да алат. Бул мындай. Мына Жалал Абад шаарына биз барып көрүп келдик. Жалал Абад шаарынын таза суусунун өзүнүн бюджети 50 канча миллион сом. Бюджети. Мындан тышкары Жалал Абад шаардык мэриясы да 17-18 миллион сом дотация берип турат да, субсидия берип турат. Кандай түрдө берет аны билбейбиз. Биздики козлашып деп койгон, ошондон жашап атабыз. Жок, местный кеңеш бөлсө болот да, сен туурабы? Жок, сиздер Эгер кайрылыш керек боларчы. мисалы үчүн эмне үчүн камкозго бөлүп атабыз ошондой жергиликтүү бюджетти? Жок, жергиликтүү кеңеш мисалы үчүн реалдуу караш керек да. Азыр кимиси кайсыл организацияда проблема көп. Kengişke meriyadan sunuş gelir. Sunuş dolbolu programmamız var derdi. Biz tara bekit verirler. Ondan hiç bir şekilde kengeş onu antıp vermesi yok. Şular meriyada karıştı. Жок, булар мэрияга караш көрсөм үчүн сессияда карап Biz ökülçülük organda meriya programmaların var önümü programması. Dolbolordu değerli alıp gelir. Biz karapçın bizim komitette. Sesiyada apçın çeç verir. өзгөртүү киргизүүгө өнөгүңүздөр жокпу? Укугуңуздар жокпу? Komitet karat özgürlük kriziyet olan. Комитет Oradan sunuş gerek. Комитет жергиликтүү кеңеш да. Туурабы, депутаттардан түзүлөт да. Ошол депутаттар. Жок, сиздер эми мисалы үчүн мындай маселе көтөрүп өзүңүздөрчү бизде мисалы үчүн Баткен шаарында самый проблемный маселе ушул таза суу. Ушуга бир аз тыйым бөлөлү деп. Таза судан sunuş gerek de bizge. То есть бул жагы илаш керек экен да. Анан силер кеңешип бересиңер деген сөз. Мурда каржыланып жүргөн да. Азыр ушул Mesele oldu. Ушундайдан азыр мына жаңы проект талабы боюнча, ЭБРдин талабы боюнча завхозрасчетный болуп организация болуш керек. Биз ошондон кийин ана биз проектти каржылайбыз деген талап коюп, анан булар хозрасчетный деп аталып, анан буларга азыр бөлүнбөй калган. Жок, биз мисалы үчүн шаардык мэрия камкозду өтө жакшы карайт да. Туурабы, мындай өнүгүп кетсин деп депутаттарга берет гараж. Таза суу маселеси боюнча биз Гүлжан экөөбүз колубуздан келишинче ошол себеби биз бул жерде жашабайбыз. Биз бул жашап бирөөнүн кызыкчылыгын коргоо же бирөөнүн каралоо. Бизге например грубо айтканда баары бир нерсени берчи. Биз келип ушул нерселерди көрсөтүп, биз болгондой ачыктап дагы бир сыйра силердин эсиңерге салып кетип атабыз.